Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы каратма сөз. Ушундай оор кырдаалда онлайн сабактарга активдүү катышып жатканыңар үчүн чоң рахмат. Мен силердин баарыңарга ыраазымын. Ал эми бүгүнкү сабакты баштаардан мурда сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак. Биз ар дайым сабакты жакшы өздөштүрүп кетүү үчүн алдыбызга максат коюп келебиз. Мына ошол максатка жеткенде гана биздин бүгүнкү темабыз түшүнүктүү болду деп эсептейм. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер балдар каратма сөз тууралуу маалымат аласыңар. Сүйлөмдөрдөн каратма сөздөрдү таап, ажыратып талоого үйрөнөсүңөр. Катасыз жазууга өнүгөсүңөр. Жана сабакты кун коюп угуп, көрүп, онлайн тапшырмаларды туура так аткарууга үйрөнөсүңөр. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыз жакшы маанайда өтүш үчүн мен силерге 4 забыр окуп берейин. Көрсөм дагы тоонун тунук булагын, көрсөм дагы жаздын күлгүн убагын, сезимимде окуучудай жан жоктур, жүрөгүмө тиккен кызыл тууларын. Ал эми сабакты баштаардан мурда бир аз ойлонуп, мээге чабуул жасайбыз. Бул чабуул бүгүнкү темабызга байланыштуу болмокчу. Анда алдыңкы тапшырмаларды, сүйлөмдөрдү кун коюп окугула. Биздин биринчи сүйлөмүбүз бул Айнора деген кызга байланыштуу болмокчу. Айнора сүрөтчүлүккө кызыгат. Бул биринчи сүйлөм. Айнора, бешикти кур терметпе. Бул биздин экинчи сүйлөмүбүз. Ал эми Айнорага байланышкан үчүнчү сүйлөмүбүз. Айнора атасы менен шаарга кетти. Эми балдар, биз 3 сүйлөм менен тааныштык. 3 сүйлөм тең Айнорага байланыштуу болду. Бирок ошол сүйлөмдөрдүн кайсынысында Айнора апасын карады деп ойлойсуңар? Мына балдар, көрдүңөрбү? Ушул 3 сүйлөм Айнора жөнүндө болуп жатса дагы, бирок 3 башка мааниде экен. Жакшылап ойлонуп, туура жообун табууга аракет кылабыз. Азаматсыңар балдар, силер туура жообун таптыңар. Бул жерде Айнора бешикти кур терметпе дегенде Айнора апасын карады. Анткени бул жерде Айнора деген сөз каратма сөз болуп саналды. Эми каратма сөзгө аныктама берсек, каратма сөз сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын так даана билдирип көрсөтөт экен. Ал сүйлөмдөгү башка сөздөрдөн айырмаланып, дайыма кайрылуу иретинде же болбосо чакырык интонациясы менен айтылат экен. Мисалы карап көрсөк, төмөндөгү мисалды Айнора менен салыштырып көргүлө. Каратма сөз кайсы экенин аныктап тапкыла.
Айпери, биз сенден көптү күтөбүз. Бул жерде Айпери деген каратма сөз болду. Эми балдар, каратма сөз сүйлөмдө 3 учурда кездешет экен дагы, ал убакта тыныш белгилер коюлат экен. Кандай учурда жана кандай тыныш белгилер? Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башына келсе, үтүр белгиси өзүнөн кийин коюлат. Ал эми каратма сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагына коюлат. Аягына келсе, өзүнөн мурун коюлат. Эми ушул 3 мисалды карап көрөлү. Балдар, коомдук жайларда дайыма үлгү көрсөткүлө. Экинчи сүйлөмүбүз коомдук жайларда дайыма үлгү көрсөткүлө. Балдар. Үчүнчү сүйлөм болсо коомдук жайларда балдар дайыма үлгү көрсөткүлө. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде 3 сүйлөм тең окшош. Каратма сөз дагы балдар деген сөз болду. Бирок балдар, бул жерде балдар деген каратма сөз 3 башка жерде кездешти. Сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында. Жана ошолорго байланыштуу тыныш белгилер коюлду. Эми балдар, биз Айнуранды билебиз, ал атасы менен шаарга кеткен болчу. Окуяны андан ары улантабыз. Айнура атасы менен алгач шаарда кыдырууну чечти. Эми балдар, окуяны андан ары кунт коюп, жакшылап маани берип окугула.
Эми балдар, Айнуранын окуясы менен тааныштыңар. Эми ошол Айнуранын окуясындагы каратма сөздөрдү тапканга аракет кылгыла. Алар кайсылар экенин дептериңерге тизмектеп жазгыла. Шашылгыла балдар. Силерди туура аткарат деп ишенемин. Азаматсыңар балдар. Силер тапшырманы туура аткардыңар. Каратма сөз эмне экенин билдиңер. Эми балдар, үйгө тапшырма сагыныч каты деген темада текст жазасыңар. Ал эми текст жазууда эмнелерди эске алышыңар керек? Текст жазууда сөзсүз текстиңерге каратма сөздөрдү катыштыргыла. Ошол текстке көркөм сөз каражаттарын колдонууга, мисалы, макал лакаптардан колдонсоңор болот. Текст апаңарга, же атаңарга, же досуңарга жазылышы мүмкүн. Каалаган темада жазсаңар болот. Анын сөзсүз пайда зыянын далилдегиле. Ал эми балдар, убакыт учкан куш демекчи, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Бүгүнкү сабакка көңүл буруп, активдүү катышканыңар үчүн чоң рахмат. Баса, силер менен сыймыктанам. Менин окуучуларым. Силер баарын багынтасыңар.